Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен өтүлүүчү тарбия баалуулугу жөнүндө бүгүнкү сабакта кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас Облусу. Бүгүнкү сабакта сиздер тарбиянын жаңы, актуалдуу зарыл багыттары деген тема боюнча маалымат аласыздар. Азыркы тарбиядагы проблемалардан тарбиялоонун жаңы багыттары келип чыгат. Тарбиялык иштердин сапатын жакшыртуу үчүн төмөнкүлөр сунуш кылынат. Биринчи, окуучуларды жалпы адамзаттык баалуулуктарга тарбиялоо. Экинчи, улуттук аң-сезим, ар-намыска тарбиялоо. Үчүнчүдөн, рухий байлык, ыймандуулук, адамгерчиликке тарбиялоо. Анткени рухий жардылык, башкача айтканда, ички дүйнөнүн көңдөйлүгү, вакуум, боштугу кылмышка, уурулукка, киши өлтүрүүгө, коомдук мүлктү өз пайдасына чегерүүгө, ачкөздүккө, эгоизмге алып келет. Төртүнчүдөн, информациянын көп булактарынын ичинен туура, керектүүсүн тандап пайдалана билүүгө, угармандык жана көрармандык маданиятка тарбиялоо зарыл. Кийинки, бешинчиси, эркин ойлоп, иштеп, сүйлөөгө тарбиялоо. Биздин мектептерде атаандаштык, өз оюн ачык айтуу, далилдөө, духун тарбиялоого көңүл бурулбайт. Кеп дүйнөлүк глобалдашуу заманында бизден кийинки муундарга конкуренцияга жөндөмдүү тарбия берүү жөнүндө болуп жатат. Алтынчы, өзүнө жакын адамдарды эл жери үчүн жоопкерчиликке тарбиялоо. Анткени азыркы кезде адамдардын баркы кетип, ага боорукердик, адамгерчилик, ак ниеттүүлүк менен мамиле жасоо жана абийир, сыймык деген ыйык сезимдер жоголгонсуп калды. Жетинчи, ишкердикке, маданияттуу атаандашууга тарбиялоо. Сегизинчи, өзүн өзү тарбиялоого үйрөтүү. 9. Укуктук жана экономикалык тарбияны калыптандыруу. 10. Жаңы доордун, турмуштун талаптарына жооп берүүгө тарбиялоо. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, урматтуу кесиптештер, сиздер тарбиядагы проблемалардан, тарбиялоонун жаңы багыттары менен тааныша алдыңыздар. Тарбиялык сааттардын сапатын жакшыртуу үчүн жогорудагы 10 сунушка күбө болдуңуздар. Демек, биз дагы ушул класстык сааттарды өткөндө агайыбыз айтып кеткен ушул 10 сунушту дагы эске алып, окуучуларга жугумдуу, таасирдүү сабактарды дагы өтсөк, адамдык улуу сапатка, адамгерчиликке, жоопкерчиликке, ак ниеттүүлүккө тарбияласак. Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегендей, биринчи кезекте ушул адамдык улуу сапаттарга басымды койсок, план түзгөндө дагы ушул тарбия баалуулуктарына көбүрөөк басымды койсок, мүмкүн окуучуларыбыздын дагы тарбиясы жакшы болор беле. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, сак саламатта калыңыздар.